Саламатсыздарбы? Мен азыр сиздерге бул көрсөтүлүп тургандай кудук аттуу куракты кантип тегишти көрсөтүп берейин. Ал үчүн бизге бөз матасы керектелет. Бөз матасынын эни өлчөмү 16га 16. Андан кийин бизге ортосуна койгонго 4 болгон кездеме керектелет. Ошондой эле эни 3 сантиметр болгон мен кызыл жана боз түстөгү маталарды тандадым. Бул мата королевский велюр деп аталат. Тигишке өтө жеңил эмес, бирок өтө кооз курактар тигсе болот. Ада эмесе көңүл буруп көрүңүздөр. Мен бөз матасын бурчтарына карай сызыктарды сызып алдым. Бунун себеби биз материалдын ортосун табышыбыз керек жана курагыбыздын тегиз чыгышын камсыз кылат. Мына мен ортоңку материалды коюп алдым. Бул жерден мен тегиш жүргүзүп коем, себеби жылып кетпеш үчүн. Материалыбыздын төгү ылдый карап туруш керек. Мына ушундай тартипте тигип баштайбыз. Тиккенибизде башында жана аягында закрепка берип койсок болот. Кийинки катарды да мына ушундай коюп тигебиз. Мына биздин биринчи катарларыбыз тигилип бүттү. Ошондо мына бул бурчтары ушул чийилген жака туура келсе, аябай курактарыбыз тегиз тигилет. Кийинки түстү тигип баштадык. Мына биринчи катары тигилип бүттү. Мына ушул жерден монтагы колубуз менен жайып тигип турган болсок, дагы курагыбыз тегиз чыгат. Мына ушинтип боз түстөгү кесиндибизди куруп атабыз азыр. Экинчи катары
мына бурчтары ушул бурчтарына туура келип атканы жакшы болуп атат. Бул деген биздин курагыбыздын тегиз чыгышын көрсөтүп турат да. Ошон үчүн ушундай бурчтардан кеткен сызыктарды жүргүзүп алганыбыз аябай жакшы. Экинчи катарды тигип бүттүк. Кайрадан кызыл катарды баштайбыз. Тиздемебиз сөзсүз ылдый карап туруш керек. Бул тигилип аткан курагыбыз өтө жөнөкөй, ошону менен бирге өтө кооз чыгат. Жаңы үйрөнчүктөр дагы тигип үйрөнсө оңой үйрөнөт. Ал эми бул 16-16 өлчөмдөгү бүтүргөн курагыбыз. Ар түрдүү кооздуктарды жасоого мүмкүнчүлүк берет. Мындай курактарды жөнөкөй материалдан дагы тигип койсок болот. Жөнөкөй чыт материалдардан болсо, аркасына дагы материалдардан коюп, өзүбүздүн фантазиябызга жараша ар түрдүү кол буюмдарды, мисалы туткучтарды, ийне сайгычтарды жасасак болот. Ал эми кеңири колдонулуп келген азыркы миң курак курагынын дагы бир түрү ушул курактан курап кооздосок болот. Жана ошондой эле мындай курактарды курап, кайрадан кошуп бири-бирине жана башкача түстөгү куралган курактарды кошуп, жөлөңгүчтөрдү жасасак болот. Жана ошондой эле төшөктөрдү курап жасасак болот. Мына азыр биз акыркы катарын курап атабыз. Бурчтарына дал келип чыкса, тиккенибиз аябай тегиз чыгат.
Мына акыркы катарын курап бүтүп атабыз. Эми бул жерден азыр баарын чекелерин тегиздеп тегип чыгамын. Буну сөзсүз түрдө ар бир тиккенибизде мындай сылап алдыга көздөйүп сылап турушубуз керек. Ошондо тиккенин курагыбыз дагы тегиз чыгат. Мына ушинтип акыркы жагын тегиздеп тигип койдум. Ал эми бул жагын тегиздеп кыргып коебуз. Мына ушинтип биздин курагыбыз бүттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай тегиз жана сулуу чыкты. Мындай курагыбыз чыкты. Бул видео сиздерге жакса, лайк басып, комментарий жазып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Сөзсүз подписка болуңуздар. Менин атым Кенже. Барыңыздарга ыраазычылык жана